Өзбекстанда улуттук коопсуздук кызматынын Бухара облустук башкармалыгынын жана облустук прокуратуранын жетекчилери баштаган бир топ мурунку кызматкерлери соттолду. Бул тууралуу Азаттык маалымдады. Президент Шавкат Мирзиевдин жеке көрсөтмөсү менен ачылган кылмыш ишин жогорку аскер соту карап, алардын алдын 18 жылга чейин эркинен ажыратты. Мурунку күч түзүмүнүн өкүлдөрү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып ишкерлерди тергөө учурунда кыйнаган деп күнөөлөнүүдө. Коңшу мамлекеттеги мындай өзгөрүүлөрдү президент Шавкат Мирзиев кызматына келгенде баштаган. Дүйнөлүк практикада деле бийлик башына келген адам өзүнүн максатын коюп, олуттуу өзгөртүүлөр аркылуу мамлекетти өнүктүргүсү келет. Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков бийликке келип 2 айдан кийин эң биринчи иш катары коррупцияга каршы күрөш, сот реформаларынан баштаарын айткан. Бирок ошентсе дагы мурунку бийликтин убагында коррупцияга, мыйзамсыздыкка белчесинен баткан соттор УКМК тарабынан акыйкатсыз камалып кеткендер дагы деле актала элек. Өзбекстандагы улуттук коопсуздук жана прокуратура кызматкерлери тарабынан кордук көргөн чуулгандуу иштер биринин артынан бири ачылып жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы дагы чектен ашкан мыйзамсыз иш-аракеттери менен белгилүү. Мисалга алсак, УКМКнын мурунку төрагасы Абдел Сегизбаевдин Белизгейт сыяктуу ыплас иштери ачыкталып турса дагы жоопко тартыла элек. Учурда УКМКнын үстүнөн жогорку кеңештин жана коомчулуктун көзөмөлүн мыйзам түрүндө күчөтүү аракеттери жүрүүдө. Бул демилгени президент колдойбу же жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Чычкан суусуна түшүп кеткен унаадан каза болгон келиндин баласы Токтогул райондук ооруканасында багылууда. Милиция туугандарын табууга жардам сурайт. Бул тууралуу Супер Кежи порталына Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жол кырсыгынын кесепетинен 1 жаштан өтүп калган баланын апасы каза болуп калган. Учурда маркум келиндин аты жөнү такталбай жатат. Ал эми уулу Токтогул райондук ооруканасында багылууда. Баланын абалы жакшы, жаракат алган эмес. 26-июнь күнү түнкү саат 3-4 чамасында Жалал Абад облусунун Токтогул районунда алдын ала алынган маалымат боюнча Бишкек унаа жолунун өрүктүү тилкесинде Honda Step үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып, чычкан суусуна түшүп кеткен. Унаанын ичинде 8 адам болгон. Алардын ичинен 6 адам жабыркап Токтогул райондук ооруканасына жеткирилген. Жеринде издөө иштерин жүргүзүү үчүн 26-июнь күнү саат 6:35-те Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары унааны суудан чыгарганда бир адамдын жансыз денеси табылган. Ал эми экинчи адам изделип жаткан. Ал эми унаа Бишкектен Ошко бара жатканы маалым болгон.